Бул ирет Кайрымдуу Бол фондунун жетекчиси Азамат Байматов 60 жаштагы боор оорусу менен жабыркап келе жаткан апанын абалы менен таанышып келди. Балдарын эрезиге жеткирип, төрдө отуруп мынтип суйурмат көрөр чагында мынтип боор оорусуна чалдыгып, жан айласын издеп жаткан мекендешибиз Бейшеби Исмаилова. Ал 6 жылдан бери бул дарт менен алышып келет. Дава издеп Кыргызстанда барбаган жерим, ичпеген дарым, көрүнбөгөн дарыгерим калбады деген каарманыбыз кайрымдуу адамдардын жардамына муктаж болуп турган чагы. Тез арада чет өлкөдөн боорун алмаштыруу зарыл экендигин дарыгерлер айтышкан. Өтүмдү алдыргамда. Анан өтүмдү алдыргамда эле гепатит деп чыгып калды. Анан ошондо врачтар айтты, же тиш сооруттуңуз беле, же эмне кылдыңыз эле, ошолордон да жукса болот. Же болбосо кичинекейиңизде сарык болдуңуз беле, ошондон да калдык калып калса болот деп ошентти, бирок билбейт экенмин. Эмнеден жугуп калганын өзүм да билбейм. 6 жыл болду. Ошо андан бери ушинтип ичпеген дарын ичип, баарын ичип эле келатам. Жакшы болот эле деп эле келатышат. Кайра 3 ай кымбат дары ичтим. Анан келип кайра доктурга көрүнсөм, жок болбойт, барышыңыз керек Индияга. Мындан да чоңоюп кетсе болбой калат, ушундайда барыңыз деди. Анан ошону менен кыздарым, балдарым чогулуп калышат. Эне баласынан, бала энесинин амандыгын тилейт эмеспи? Апасынын амандыгын тилеген уул кыздары баарын берүүгө даяр. Өздөрү болгон аракетин кылганы менен көп суммада каражатты топтоо кыйынга туруп жаткандыгын айтат. Себеби Бейшеби Исмаилованын өзүнүн боору жарактан чыгып калгандыктан аны тез арада алмаштыруу зарыл. Апам үчүн жүрөгүмдү болсо да берем деген уулу донор болот. Врач айтты эле, ошо Индияга барып, бир эмне кылсаңар да Индиянын пожалуйстасына барасыңарбы, эмне кыласыңар дегеннен мен чыгып эле эмне кыларымды билбей, уже соткаларымды карап, YouTube'дан карап, ушу Азамат Байматовду таап алдым. Аябай элге жарактуу видеолорун таап, ушундай апамды ушундай эме сүйлөшүп көрсөм кандай болот деп Азамат Байматовдун адресин алып алдым. Алып алып байланыштым Азамат Байматовго. Рахмат, Азамат Байматов сразу дароо эле алды дагы, анан мени чакырды, Кайрымдуулук фондунун жетекчиси болом дегеннен мен сразу эле дароо бардым. Азамат Байматов Улуу Тоо ресторанында экен. Мен аяка эмнеге бардым, бул жакта эмнеге жүрөт деп оюм да кетти. Аябай ой башкача дагы кабыл болот экен. Анан көрсө деген аяктан ооруп, айыгып келген апамдан катуу жарандар келиптир, бакуштар. Аябай сүйүнүп, жакшынакай, видеодогудай эмес. Өңдөрүн көрсөң тим эле аябай сүйүндүм. Апам да ушинтип айыгып кетсе экен деп аябай өзүмдүн оюма да кетти. Аллахым ушундай берекесин берсин, шыпасын берсин. Ушундай дат берсе дагы шыпасы менен берсин деп Азамат байке сизге өтүндүм. Аллахымдын ыраазычылыгы үчүн бизди баягы сиз тааныш болгондуктан индиялар менен анан биз билбейбиз да кандай алдап кетеби, эмне болот деген аябай көп ойлор кетти мага. Кандай кылам мен депчи, тияктан барып дагы эмне кылам, анан мындай болуп калсачы, кайра келбей калсакчы деген ойлор болду. Азамат Байматов мага жакшы эмелердин баарын айтты. Ошондо мен макул деп ошо Азамат байкени үйгө чакырып отурам. Апам, алтын апамды көрүп, алтын апамды колго алып алалы баарыбыз. Ошо мен донор. Ошо апама мен жүрөгүмдү бергенге даярмын. Ошо апам айыгып кетсин. Биздин да үмүтүбүз ушул. Биздин жаныбызда эле жүрө берсин ушулар ата-эне. Ошо бир туугандарым. Биздин дагы каражаттар жетишпей атат. Биртике ошо апама жардам берип коюңуздар. Салам алейкум, урматтуу достор, мекендештер. Менин жанымда отурган энеке
бүгүн чындыгында аты жаман оору менен алысырап мындай төшөктө деги эле эч бир жанды жаткызбасын. Бирок ушундай алтындай болгон энекенин уул кыздын урмат-сыйын көрөрдө, жакшылыгын көрөрдө мындай жаман оору тооруп, кыйнап тургандыгы чындыгында өкүндүрөт. Бирок достор, өкүнүп эле отуруп алышлыкта маселе чечилбейт экендигин жакшы билебиз. Мен дагы ушул үй бүлөнүн уул кыздары кайра кайрылып, байланышка чыгып, келип берип койсоңуз дегенден келип отурам. Бүгүн коомчулуктун ичинде бир кыймылды кылыш өзү кыйын нерсе болуп турат. Мени дагы үйдө ылдый түшүнгөндөр көп. Бирок ким кандай ойлосо, ошондой ойлосун, айрым учурда угуп жатам. Бирок бул нерселер бизди туура эмес пикирлер бизди токтотпош керек. Анткени эртең биз кааласак каалабасак дагы кабырда жатчу бир күн бар. Кел досум, кел мекендешим. Жалгыз жатканда сиз үчүн биз үчүн чоң пайдасы бере турган элдин дагы, эненин дагы, өзгөчө ата эненин бата тилеги ошол жаткан кабырыбызды нурдуу кыла турган, булардын берген батасы, тапкан соопторубуз. Ошондуктан мен ушул экран алдында турган реквизиттер ушул энениге таандык, үй бүлөгө таандык. Колуңардан келишинче кол сунуп койгула. Мен колуман келгени, мен Кудай берген убакытты Кудай жолуна жумшаш максатында келдим. Мен өзүм үчүн келдим. Экинчиден энекенин жакшы болуп кетишлиги үчүн келдим. Өзүм үчүн дегеним сооп таап калсам экен деп. Эмне үчүн дегенде достор, карагылачы, дүйнөнү аламат каптап турган учур, канчалаган оорубаса дагы үйүндө чоң мындай бир мүмкүнчүлүгү бар адамдар бүгүн жер астында жатышат, күтүүсүз. Оорусак оорубасак дагы дүйнөдөн өтчү жанбыз. Ошондуктан соопту дагы таап, эртеңки акыретти да ойлоп калайлы. Анткени сиз кийип турган кийимдер, жашаган үйү, машиналар, дүйнө, байлык, акчанын бар арттагылары биз жөн гана кетээрибиз белгилүү. Ошондуктан ушундай асыл зат энелерди урматтаган мындай адамгерчилиги бийик инсандар келиңиздер кол сунайлы. Кимдин колунан эмне келсе ошону кылып коелу. Анткени энени урматтаган, атаны урматтаган, ата кадырын билген жандар мен ойлойм сөзсүз кол сунат. Анткени эне бар үй жарык, эне бар үй жылуу, мээримдүү, ушу берекелүү. Андыктан колдон келген кол сунууну жасап, Кудай ыраазын таап калайлы. Анан сиз дагы жакшырып кетиңиз. Кудай муса Аллах Тааладан биз да дуа кылабыз, көп үмүт кылабыз. Анан ошол жума намаздарда көп дуа кылып коюңуздар. Сөзсүз эле баягы акча бере албагалым деп кейип эметпегиле. Дуа кылып койгула. Намаздарыңарда дуа кылып койгула. Сөзсүз ушул энекелер үчүн, ооруп аткан жандар үчүн сөзсүз дуа кылып коюңуздар. Анткени пайгамбар алейхисалам айткан, мусулмандын бири-бирине болгон бир жакшылыгы өзүнө көргөн жакшылыкты өзгөгө каалоо. Жана ошондой эле бири-бирибизге болгон сый-урмат бул хадисте жазылган. Ошондуктан колдон келген кол сунуулар жасайлы достор. Аллах Таала дартына даба берип, ден соолук өмүр берсин. Садака баладан сактайт деген, ар кандай баладан, оору сыркоодан баарыбыз алыс болайлы. Менин мекендештерим, калкым, бир туугандарым, кайын журтум, өзүм бир туугандарым, элим баары колдоп атышат. Ушуларга да чоң рахмат. Дагы элим көпчүлүк деген ошо турбайбы. Эми көптү көрсө өл болот дейт. Дагы элим дагы кичине кайрылып койсо дагы жакшы болуп келем го деген үмүтүм бар. Дагы ошо Азамат балам секетке тең. Сага дагы чоң рахмат. Ушинтип мага далалат кылып моминтип чуркап атканыңа мен да ыраазы болуп турам, аябай дегендей. Чоң рахмат балам, өлкөң өссүн. Мындан дагы жакшы ийгиликтерге жете кой секетке тең. Сен үчүн элдер бар. Баары жакшы болуп моминтип жаркылдап турат. Мен да ошо элдин арасына кошулуп, мен да жаркылдап, өзүңөн кайра да келип батамды берейин.